Ош шаарында таза суу көйгөйү шаар болуп түптөлгөндөн тартып чечилбей келет. Жаз айларында жааган жаандан улам шаарда таза суу берүү токтотулуп, жарандарды түйшүккө салат. Өткөн дем алыш күндөрү 2 күнгө таза суу берүү токтотулуп, жашоочулардын нааразычылыгын андан бери күчөттү. Шаар бийлиги бул маселени тез арада чечүү жолдорун издеп жаткандыгын билдирди. 10 миллион сомдук сууну фильтрлөөчү аппарат жакында текшерүүдөн өткөрүлөт. Ал эми таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо долбоору 1 жылда ишке ашары айтылды. Биз ушул талапты коюп атабыз. Азия өнүктүрүү банкына июлдан кечиктирбей тендерге чыгарабыз депчи. Тендерге чыгарсак июндан эми баягы тендердин өзүнүн бир жолдору бар. 1-2 ай ошол тендер өтөт. Андан кийин бир сентябрларда биз ушул үмүтүбүз бар. Сентябрдан баштап жумуш иштери башталат депчи. Ошол сентябрда жумуш иштери башталса, как раз ушу кыш убакта ошол сооруженияны кыш убакта салыш керек да, суу аз убакта. Анан эми бул проект болжол менен где-то бир жылда салынат. 1 жылда бул салынып бүтөт аягына чейин. Ош шаарын үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз кылуу үчүн быйыл 3-чү долбоор даярдалып, Азия өнүктүрүү банкынан $3 миллион грант бөлүнгөн. Күз айларына жакын тендер жарыяланары айтылды. Ал эми буга чейин 2007 жана 2008 жылдары шаардык казынадан 23 миллион сом бөлүнүп, биринчи долбоор ишке ашпай калган. Андан кийин Азия өнүктүрүү банкы 2010 жылы 11 миллион 800 миң акш долларга инфильтрационный галерея системасында суу тосмосун курган. Таш жасада суу токтобойт деген долбоор 25% гана жарамдуу болуп калган. Шаар суу канал долбоорлорду курууда каршылыгын билдирип, сунушу эске алынбай калганын айтты. Бул эки проектке чейин биз заказчта болгон эмеспиз. Тендерде өткөргөн эмес, акча да бөлүп бизге белгилеген эмес. Мен эми элге түшүндүрүп айтып коеюн. Биринчи проектте бизге окшогон мисалы водоканал, управление капитальной станции, образование бар эмес. Капитальный строительство акча бөлүнгөн, алар тендер өткөргөн, куруу башталган, бирок 20 миллиондон ашыгыраак акча бүткөндөн ал иштебей калган. Биз естественно бизге да өткөрүп бергенбиз, биз деле кабыл алган эмес. Бирок ошондо айтканбыз, бул жерде иштеген ошол ушундай проект деп катты да берген. Таза суу түйшүгүн тарткан шаардыктар социалдык тармактар аркылуу негизги көйгөй чечилбей, буга чейинки долбоорлорго бөлүнгөн миллиондогон акчалар кайда кеткендигин айтып, ошол мезгилдеги жетекчилерди жоопкерчиликке тартуу керектигин билдиришти. Шаардык активисттер бөлүнгөн гранттар максаттуу пайдаланылбай, бул көрүнүш кайталанып жаткандыгын айтат. Эми суу баягы өмүрдүн булагы демектей, кече 2 күндө уже элге эмне керек экенин, анан жергиликтүү бийлик эмнени чечиш керек экенин көрсөтүп койду да. Бирок тилекке каршы буга чейинки жетекчилик, буга чейинки бийлик, жанагы башка жогоркудагы бийликте отургандар дагы ушу Оштун шаарынын сууга болгон маселесин чечип койсо болмок да. Бирок тилекке каршы жанагы коррупциялык системалардын түзүлүп калганы, тендербайлардын ишинин алып барылгандыгы, тендер деген бир бале келгенде бизгечи. Бунун айынан ушинтип мына Ош шаарынын ичүү суусуна болгон көйгөй чечилбей келет. Шаарлар боюнча Азербайжандын Баку жана Ош шаары дарыядан суу ичет. Ош шаарында 300 миңден ашуун суу колдонуучу расмий катталган. Бирок шаарда бейрасмий маалыматтар боюнча 700 миңге жакын тургун бар. Кала тургундарына таза суу Акбура дарыясынан ачык суу сактагыч чыкмасы менен берилет. Шаар калкынын 45%-на Акбура дарыясынан суу жеткирилет. Буга чейинки миллиондогон акча сарпталган долбоорлорго кылмыш иши козголгондугун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдирди. Исхак Туратбеков, Кайвыл Авазбек уулу, Ош ТВ.